Лейлек районундагы Алишер Навой мектебинин мугалимдер жамааты көп тилдүү билим берүү долбоору менен иштешет. Мисалы, кыргыз улутундагы мугалим өзбек класстарына сабак берсе, өзбек улутундагы мугалим кыргыз, орус класстарын окутат. Бул ыкма ийгиликтерди жаратып келүүдө. Жылына бул мектепти бүтүрүүчүлөрдүн 50%дан ашууну жогорку окуу жайларына түшөт экен. Жалпысынан мектепти тарыхында айтканда, окуучуларды окуу жайын бүтүргөндөрдүн жогорку билим алгандарды эсеби жок да. Жылга 50%ден жогору окуучуларыбыз окуу жайларга кирип окушат. Мектепте 7 улуттун балдары окуйт. Улуттары башка болгон менен кыргыз тилин үйрөнүүгө аракет кылган окуучулар арбын. Ошондуктанбы ар бир кыргыз тилиндеги сабакка дыккат көңүл буруп, кызыктуу өтүшөт. Мугалимдер болсо тил үйрөнүүдө кыргыз эл жомокторун ролдоштуруп, жаңы ыкманы пайдаланышат. Мен эми түшүндүм, нан жасаш үчүн көп эмгектениш керек экен. Эмне үчүн кашкырынан сиз жашайм дейт? Эмгек кылбай даяр тамакка көнгөн турат. Мектеп жамааты ар улуттан болсо да бири-бирин жакшы түшүнөт. Алар үчүн баарлашууда тил тоскоол эмес. Өз ара ынтымак, биримдик болгондуктан бири-биринин сабактарына катышып, тажрыйба алмашып турушат. Биз ахил, итфак. Биз ынтымактуу жамаатпыз. Ар дайым бири-бирибиз менен өз ара ынтымакта, биргеликте иштешебиз. Мисалы, сабак өткөндө да улуу муундагы мугалимдердин сабактарына кирип, катышканга аракет жасайбыз. Алар кайсыл сабактан, кайсы тилден бербесин, биз алардан өзүбүзгө тажрыйба алып турабыз. Бериштен кат'ий назар, ошондон урганабыз. Аталган мектептин мугалимдери сыяктуу биримдикте иштеген көп улуттуу эмгек жамааттары Баткен облусунда арбын. Негизи өлкөдө улуттар ынтымагы жана биримдиги башкы орунда туруп, өкмөт тарабынан көңүл бурулуп келүүдө. Феруза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак.